Зуура апаны биз көрүп калдык. 60 канчанчы жылы көрдүк? 68 жыл, 67, 66-жылы үйлөндүк. Ошондо мен келин болгондо келди мени көрөм деп. 66 жыл келдиби, 67 жылы. Ошондо бир топко чыгып калган киши экен, абдан жакшы киши экен. Ушунчалык бир жакшы сүйлөгөн, бир нарктуу адам экен. Сооронбайдын айалы, Жок, Ошонбай энеси Сооронбайдын айалы. Зейнептин энеси, Керимдин энеси. Зуура Сооронбайдын айалы. Ооба, Зуура Сооронбайдын айалы. Анан ошол киши мактанып, ай билесиңби сен балам, мен Алыкул Осмоновдун кайненеси болом. Менин кызым Зейнеп ошонун аялы болгон деди. Бирок эми биз ошо жаштыкы ошону азыр Зейнеп эже кайда, анан эмнети болду, тиги болду дегенди биз сурамжылап атырбыз. Бирок ал киши менен туздаан татышып, чогуу отуруп, чай ичип, үйгө келип кеткен киши. Анан Керимди сен жакшы билесиң да. Керимди биз тууган болуп калабыз. Тууганбыз да. Ошон үчүн мага келип атат да келин болгондо. Тамакичи, биздин уруунун аты Тамакичи. Бизди жалпы ошол айылды жанагы келдике деп коет. Жана Аккудук айылы деп атпайбы? Ошол Аккудук айылы бүт келдике. Ал эми ошол келдикенин ичинде 6-7 уруу бар. Биздин уруу Тамакичи уруусу. Жана Акмат башкор Тамакичи уруусу атат. Жана Керимде ошо Тамакичилик ушундай. Ошондо Керимде Тамакичи, Акмат атада Тамакичи уруусунан болуп атат. Бирок анан мен айылда Аккудукта Салык Өмүрбаев деп мугалим болуп иштеп жүргөн киши. Көп жыл бою иштеди, башталгыч класста мугалим болгон киши. Ошол киши ошол Акмат атанын колунда жашаптыр, колунда болуптур. Ошол киши алып барып, ошол Салык ата бизге мата болуп калат, мага кайната. Ошол кишини алып барып окутуп, анан ошондон жана мугалимдик курсту бүтүп, анан мугалим болуп калыптыр. Анан ошол атанын айтканын мен билем. Акмат ата абдан билимдүү киши эле деп. Ушунчалык маданияттуу эле, көптү билген киши эле. Анан эл үчүн кызмат кылган. Мындайча айтканда ошол Кочкордогу кичине эле мындай тыңыраак балдарды, Келдике уруусундагы тыңыраак балдардын баарын эле окууга алып барып эле, өткөрүп эле тияк бияка ушундай кызмат кылган киши экен. Анан ошо кездерде эми канчанчы 30-жылдар болуп калат. Тигил ата канча 15-жылкы, Салык ата 15-жылкыда, 17-жылкы. 17-жылкы. Анан 30-жылдар ошондо окутуп, ошондо жашадым дейт. Ошо кезде жана бут машина бар эле үйүндө деп ошо кишинин айтканы. Анан ошол керек болсо ошо бут машинени да өзү тиге койчу эле. Ушунчалык баардыгына жөндөмдүү киши эле деп бир айтканын билем да, ошо кишинин айткан. Эми биз алардын баарын сураштырып мындай кызыкпаптырбыз да. Анын баарын сураштырып аптырбыз. Анан ошол эле уруудан дагы Чокоевдер да ошол уруудан да. Ирина Чокаевалар ошолор. Нурманбет, Ирина Чокойлар бар. Ириналар, ооба, тууган, алар да бизге тууган болот. Ошондон да. Алар да келдике, Чокоев. Нурманбет деген министр болгон киши. Тамак-аш министр болгон бир кезде. Эт сүт министри. Нурманбеттин кызы беле Ирина. Рейна Нурманбеттин кызы. Ал көп кыз бар. Дагы Замира дегени дагы балетте иштеген. Дамира дегени кийин. Дамира деген кызы Таласта иштеп туруп, андан кийин ада эт сүт министри болгон. Чокоева Дамира деген. Дамира, Дамирасы. Атасы Чокоев өзү да министр болгон киши болгон. Анан кызы Дамира деген улуу кызы кийин министр болду. Союз мезгилинде 60-жылдары ал Дамира эжени да көрүп калдым. Рейналар деле кийин деле тойлор деле азыр деле бар тирүү. Мына Дамира да бар азыр, Рейна да бар азыр. Ленар деген баласы бар Чокоевдин. Банкта иштеп жүрдү. Чокоев деп. Жа Ленардын баласына айтып атасыз. Ленардын баласы Улуттук банктын тиги орун басарына чейин көтөрүлүп иштеди. Ушундай кыйын кишилер. Ал Чокоевдин аялы Шайынбек эже дегенди да көрүп калдым. Абдан кыйын киши, байдын кызы болчумун, манаптын кызы болчумун. Анан мен ошо байдын кызы болуп, манаптын кызы болуп, менин кесиримди ошо Нурманбетке тийип, анан кийин аны да кызматтан алышып, куугун тутташкан Чокоев Нурманбетти дагы. Бир кездерде. Ал эми ал ошо Чокоев Нурманбеттин аялы Шайынбектин бир тууган энеси жанагы Жумакматов.
Hasankan Hasan Жомартов Kadir. деген композитор. Композитор болгон азыр Bir tuğan ciğeni deysiz mi? бир тууган иниси. Hindin. Şahin Bibinin. Нурманбетов Чокоев Нурманбеттин аялынын бир тууган иниси болот. Асанкадыр Жумакматов деген. Hasan Şahinbet, Шайын бүбү, Şahin Bübü, teki Nurmanbet'in kardeşi. Нурманбеттин аялы. Аян. Ha, ayarlı mı? Шайын бүбү Нурманбеттин аялы, Чокоев Нурманбеттин аялы. Ал эми анын бир Шайын бүбүнүн бир тууган иниси Асанкадыр Жумакматов. Асанкадыр Эл эмес, баатыр Асанкан. болгон киши азыр. Hasankan. Асанкан Жумакматов. Асанкан Жумакматов деген азыр эл баатыр болгон, композитор болгон, татактуу. Булар да сүргүндө тиги Россияда жүрүп келишкен. Украинада жүрүп келбеди. Украинада жүрүп Украинада ошол Акмат Кудайбергеновден чогуу жүрүп келди да. Булар деле ошо Келдикке уруусунан чыккан ушундай атактуу кишилер ошо Нурманбетов, Чокоев Нурманбет да ошол уруудан чыккан, Акмат да ошол уруудан чыккан. Ушундай белгилүү кишилер. Дагы кимдер? Базарбаев Сапарғали деген дағы ағабыз болған. Ошол Керим айтып қойсын мен. Ошонун бир тууганы. Ошону ағалаш бір туғаны. Базарбайдың баласы. Керимбай Сооронбайдың баласы болот. Сооронбай Базарбай бір туған. Эми ал кишилерди көрдүк, бирок анын баарын сураштырып биз ал кезде кызыккан жокпуз. Сапарғали деген жокпуз. Сооронбай айдалып кетип ошол бойдон кайтып келген жок да. Сооронбай айдалып кеткен боюнча келген жок да, Украинага кеткен. Келген жок. Ошол кийин Асанкан кайтып келди. Ошол Базарбай менен Сооронбайдын атасы ким болду экен деп атам да. Аны ким билет эми, аны сураган киши. Сураган Сооронбай менен Базарбайдын атасы. Апасы дейт. Атасы. Ошо атасы. Аны эми жана кимдер бар да, тиги Рейналар бар, балдары бар. Чокоевдер бар. Жок, тигилер Базарбай эмелер бөлөк болуп атпайбы? Бөлөк. Сооронбайлар керек болуп атат. Ошолордун Зейненин эмелери. Зейнеп. Ошо Сооронбайларды баарын эле тиги Акмат алып келди да, тиги эмеге. Бишкекке алып келди да. Ал тиги Зейнеп Сооронбаева. Эми моуну изилдедиңби балам? Балам эле болуп каласың го, биз эмне 80 кел. Тиги Акматтын кызы Анвар анда жаздым. Балдары бар бекен? Анвар бар болчу да. Балдары бар болчу. Балдарын тапкан жокмун, бирок Анвар Куттубаева жөнүндө жаздым мен өз макала. Эмеден Сталиндин жанында отуруп жашыл вино ичкенин эмелерин. Ошонун деберелери бар болуш керек азыр деле. Анвар Куттубаева Ошол биринчи декадага катышып Катышпай калып алар менен билбей калдык да. Катышпай ал кишилердин көрүнүп ошол кетти. Анвар эже Кишилер. Ленин орденин ошондо алган да биринчи декадада. Жакшы изилдеп атыптырсыңар. Мен муну кубаттайм, жакшы. Ошондой кишилерди кичине айтса, кийинки муун билсе, кийинки жаштар билсе, ушундай адамдар болгон экен, элге кызмат кылган экен, ушинткен экен деп билсе жакшы да. Сиздин аты жөнүңүз ким? Менби? Майрам. Мусаева Майрам. Мусаева Майрам. Анан унутулуп калып атпайбы, айтылбай калып атпайбы? Өзүңүз кайсы жерденсиз өзүңүз? Менби? Мен Нарындыкмын. Нарында не? Tuğla жылыңыз қайсы? 1946. Мына 80-ге келдим. Анан бунун баары эле мунун туугандары, мен жаш туугандар. Жаш кезинде көрүп калган. Ошол Байшем айткандай биз ошо мен деле ошо кезип жакта жүрүп деле кызык калыптыр. Ошо кызыккан жок. Кызыгышым баягы өзбектер айткандай тагынан түйүнөн изилдеш керек да. Мен ошону тиги Керим ага менен деле беттешип сүйлөшүп, анын апасы Зуур апа менен деле тиги Байшем айткандай бир дасторкондо сүйлөшүп, тойлордо эми ошентип жүрүп көңүл бурган эмесмин да, маани берген эмесмин да. Мен чуркасам болот беле? Болот эле. Мындай да. Союз мезгилинде булардын баарына тыйым салынган. Тыйым салынган. Анан ошону Анын баары тоскоолчу эмес. Аны айтат. Сагындыкты билесиң. Ал киши булар жөнүндө сүйлөшүп болгон эмес да. Жазган жок. Ал киши да жазган жок. Жазган жок. Ана биз дагы
Emekler aldı. Ошол Dolabaya анан kaldı. кайнагам жакшы билчү. Ал кишинин көзү өтүп кетпеди. Ошол киши А билди. kişi 5 kılda bildi. Баарын ошол киши билчү. Бирок ал киши деле жабышкан жок, кайрылган жок. Себеби анын баарын уруксат эмес болчу. кичине Анын баарын жабыштырчу эмес, анын чочуркады баарын да. айтып турчу Oy эмес. Zeynep'ti yaşıştırma gibi. Анын баары айтылган жок да. Мен таң калган деле ошону эле таң калгам ушу. Мен Зейнептин энеси, тиги энеси болом. Алыкулдун кайненеси болом дегенде эле ни деп эле карап ошондо эле мен балалык кылып турмун, деле ой сурап атырмын. Азыр кайда алгысыңыз деп деле сурап атырмын. Эмне болду деп деле сурап атырмын. Эми анда биз жашпыз. Мен анда студент болчумун да. Ошон үчүн сураштырганда жок, анын муну менен ишим болгон жок да. Анан бирок жакшы маза эле, мынга жакшы экен. Ошо азыр эми чын эле Ахмат деген ким эле анан ал кандай иш кылды эле. Эми ошонун жакшылыгын көргөндүн бала бакыралары деле бар болсо керек. Анан ошолор деле үн кошот эле да. Менин атамды мынтип эле, менин энемди мынтип эле мындай кылды эле деп. Ошолордун сүрөтү бар деген ойдо да келгенбиз да. Анан ошо Аккудуктан эле Абдулда Айылчинов деген чыкпады беле. Аккудукта ал деле. Аккудуктукпу? Ооба, тиги Аккудуктан Айылчинов Абдылда деген чыккан. Ay şey vardı da Айылчинов Абдылда деген. Bilbeytekim. Эмен эмеде Исакеевдин замы болуп турбадыбы? Кадыр Орозбек атылып кеткен. Orazbek benim kuda oğlum. Тиги Ошонун баласына кызын берген. Эме деген Мамлекетжан деген кызын берген. O sancısı eken buluyum. Oşo tigi ben bir ukbağın görgön sözü aytып. Sancılar şunday. тиги эме Абдулда Айылчинов Кыргызстан Компартиясында тиги эменин Мен Айылчинов баягы Исакеевдин орун басары болуп турганда экөө чогуу айдалган жана деген айтылып турчу. Манаска эме кылганы үчүн Манас иликтөө эме китеп чыгарабыз деп айтып койгондор үчүн Айылчинов дагы тиги ким дагы кетип атат айдап. Oy Gerimbayke Sıkan'ın ideologiya sekreteri oturuyor Sıkan'ın. Bunlar şoğa jetken Gerimbayke. Keyin de qaraganda Goskomitete qo'ychu. Oşonun төрагасы болуп турду. Meni кызмат кылым деп. Анан алам дейт эмес, мен өзүм кызмат кылым istesem болбойт. Байтең istейт болбойт. Эки бир тууган бир жерде иштегенге болбойт деп коет.